Так, мен Жалал Абад шаарында эсел катары алдын ала видео кылып ойноп турам. Мына бир 3-4 жылдан кийин эле Жалал Абад өтө башкача өзгөрөт. Ошон үчүн алдын ала мен видео тартып коеюн, кийинкиге эстелик, тарых болот дегендей. Нол курулуп жаткан котловандар казылып чыгып аткан жер будущий площадь болот. Мэрия, обл. Администрация ушул жерге келет. Жалал Абад шаарындагы мурунку колониянын түрмөнүн орду, түрмө деп коечу, Айты базардын маңдайында. Тетиги турган Айты базардын территориясы да сүрүлүп, тазаланып, бир тартипке келтирилет. Бул жерлер толук өзгөрөт. Кийин анан бул жер Асман турак-жай комплекси жаңы эле салынып жатат. Бул да ошол ипотекалык үйлөр. Бул жерде да многоэтажкалар салынып жатат. Бул жерлер да өтө башкача өзгөрөт. Бул жерлер площадь болот. Бул жерлер да буюрса ишке берилет. Бул ГКМнын эмеси, госпитали медициналык. Бул ГКМшниктерге үйлөр. Анан тетиги турган Жалал Абад шаары, Жалал Абад шаарынын жазуусу. Бул бизде анан Голливудда гана бар деп. Многоэтажкалар бүтүп азыр. Бүтө элек толук, бирок жакын арада бүтөт. Анан да комментарийде айта турган болсок, Барс Академия турган Барселона академиясы. Кудай буйрса, жерде дагы азыр окуучулар да иштеп жатат. Дагы негизинен ушул площадь азыркы күндө ушул тарапта, бул тарапта. Ушул домдун аркасына алып келет. Азыр эми бул жакка жылдып келет. Бул жак борборго айланат. Бул жакта азыр жалалаң жөнөкөй жер үйлөр болсо, кийин буюрса многоэтажка үйлөргө алышат. Бул жерлерде да котловандар казылып, жаңы үйлөр түшөт, зданиялар. Бизнес-центрлер, биринчи, экинчи этаждары, магазиндер болот, чоң-чоң брендовый магазиндер. Торговый центр болуп калышы мүмкүн кээ бир жерлерин. Анан дагы үстүнкү этаждары булар үйлөр болот. Былтыркы жылы мен ошто иштеп жүрүп, ушу Жалал Абадта да ушундай үйлөр курса, ушундай объекттер көтөрүлсө дедим. Мына 1 жылдын ичинде Жалал Абадта курулуп, өтө сонун результатка келип, шаардын көркүнө көрк кошулуп атат многоэтажкалар. Негизинен бул жак төр Өзбекстандан ары бети Ош, Бекабад, анан Өзбекстанга кирип кетет, Өзбекстан территориясы. Бул жак барып өзгөн. Жалал Абад курорт тете турган жер. Мелкомбинат. Мелкомбинат. Буларды өзгөрөт, ишке кирип, Жалал Абадтын инфраструктурасы өнүгөт, экинчи экономикалык борборго. 4 фонарь чыгып турбайбы? Ошол жер азыр бүттү, Кромбек стадиону. Эл аралык стандарттарга жооп берген. Кыргызстандагы азыркы жалгыз стадион да. Буюрса дагы Караколдо бүткөн атат, Кара Сууда, ошо чоң шаарларда сонун стадиондор салынып атат. Футболго болгон салым өтө сонун. Жалпысынан ошол Жалал Абад шаарында дагы өзгөрөт. Жакында буюрса Жалал Абад шаарынын бул жак Өзбекстан. Эгер могу коктолот менен барып, бул жакка барып туруп, бул жакка өзгөндөн дагы бир ашып атса, уже Кытайга кирип кетсе болот. Эми биринчи жол бар, бирок ашуу атайын жолдор бар да, Кытайга кирип кетсе болот. Бул жакка түндүк түштүк альтернативдик жол салынган, Нарынга, эмеге, Ысык көлгө бара турган. Бул жак Базар Коргон, Акман дальше кетет. Токтогул ашып өткөсө болот, менен жайлоолор менен. Негизинен 4-9 жолдун домунда шаар. Жакында станция салынат, ошол жерде. ЖД вокзал бар, мешит турган жактарда. Ошол жерлерге станциялар салынса, буюрса ушул жол, поезд жол келип, ошол жерден станция курулат, ушул жерде алмаштыра турган, алмаштырып чоң база болот өзүнчө. Анан бул жак Өзбекстанга, наракка, деңизге мындан өтүп кетсе, түздүк да бул жактарчы бүт эле мындан түздүктөр. Ошол түздүк менен эмеге өткөрүп койсо да болот. Наркы Казакстанга өтүп кетсе болот, деңизге чыгып кетсе болот. Жалпысынан ошондой Баку, Азербайжан ошол жактарга
жолдор бар, портторго. Негизинен азыр депутаттар кабыл алып беришти. Ал жанагы темир жол Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолун. Азыр эми ошол иш үстүнө жүрүп, мына буюрса Жалал Абад шаарынын өнүгүшүнө дагы бир чоң салым болот. Ал жеке эле Жалал Абад шаарынын эмес, Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым кошула турган иш-чара болуп жатат. Негизинен кошуна Өзбекстан ушул жерде эле, жакын элебиз биз. Дарактар көгөрүп турган жак ушул Өзбекстан. Жалал Абад шаары Көкарт өрөөнү деп коет могул жакты. Тегиз Жалал Абад шаарынын аймагы. Ары жакка чейин чозулат. Октябрьский, Винсовхоз, Сапаровка чозулуп кетет дальше. Ушундай жер.